Математика сабагы өтө турган темабыз эки орундуу сандар жана жүз деп аталат. Сабагыбыздын максаты окуучулар эки орундуу сандар жөнүндө билимдерин тереңдетишет, ондуктар аркылуу жүз санын билишет жана разрядтарга бөлүп жазууну үйрөнүшөт. Тактыкка, тазалыкка, билгичтиги менен иретүү иш алып барууга тарбияланышат. Балдар, сабакка керектүү окуу куралдарыңарды алып чыгып, дептериңерге бүгүнкү числону жазып, сабакты конт коюп угуп, түшүнүп, берилген тапшырмаларды ирэттүү, так, туура аткарабыз. Балдар, китептин 54 бетиндеги 297 ишке көңүл бурабыз. 297 иште бизге боолонгон таяктар берилген экен. Ар бир боолонгон таякта 10 таякча бар экен, балдар. Демек, бир боолонгон таякчада 10 таякча болсо, бул бир ондук. Бир ондук дегенибиз 10 саны. Бир ондук 10. Ал эми 2 ондук 20, 3 ондук 30, 4 ондук 40, 5 ондук 50, 6 ондук 60, 7 ондук 70, 8 ондук 80, 9 ондук 90, 10 ондук 100 деген санды эреткен. Демек, булар ондуктар 10 ондук 100 деп аталат. 100 саны 3 орундуу сан. 298 ишти карагыла. 2 ондук, 1 ондук, 9 ондук, 5 ондук, 6 ондук кайсы сандар экендигин ата дейт. Демек, балдар, 10д деп биз ондуктарды кыскартып жазып атканбыз. Ондук, 2 ондук демек 20, 1 ондук 10, 9 ондук 90, 5 ондук 50, 6 ондук 60 деген сандар экен. 299 иште үлгүнү пайдаланып сүрөттөлгөн сандарды атагыла дейт. Биринчи сүрөттө 10 чакмак жана 1 чакмак көрүп турабыз. Демек, 10 чакмак 1 ондук жана 1 бирдик. Бул 11 саны. Андан кийинки сүрөттө 2 ондук 2. Бул 22. Андан кийинки сүрөттө 3 ондук жана 3 саны. Бул 33 саны. Эки орундуу сандар бирдиктер жана ондуктардан турат. Бирдиктер биринчи разряд, ондуктар экинчи разряд деп аталат. Мисалы, 2 ондук 4 бул 24 саны. 24 санынын 4 саны бирдик, 2 ондук. Биринчи разряд 4 саны, экинчи разряд 2 саны. Ал эми 53 санынын бирдиги 3, биринчи разряд, ондугу 5, экинчи разряд. Балдар, 300 иштен баштап дептерге жазабыз. Сандарды жазгыла. Ондугу 1, бирдиги 5, бирдиги 6, ондугу 1, 1 ондук 6, 1 ондук 7, 14, 20, 10, 4, 1, 11 сандарды дептерибизге жазабыз. 301 номер. Маселе: Муканбет түстүү кагаздан 3 кызыл квадрат жана 9 жашыл квадрат кесип алып, анын бешөөнүн көркөм оюн түздү. Кандай квадраттардан көркөм оюн түзгөн? Мындай көркөм оюнду канча жол менен түзсө болот, балдар? Дептериңерге түзүп көрүп, кызылга жана жашылга боёгула. Ал эми үй тапшырмасы катары 303 ишти аткарасыңар. Балдар, берилген тапшырмаларды дептериңерге ирэттүү таза кылып аткарып жөнөтүп жибергиле.